Бүгүнкү учурда кээ бир учурларда күбө болуп калабыз. Албетте үзүрүлүү эмес, оорукчандардан сырткары абалда кеңири жыргап, ошол жан башын асманга көтөрүп, ал эми ашказанын жерге ылдый кылып, өзүн кыйнап, өзгөлөрдү да кыйнап, жалат кылып жаткан адамдарга күбө болуп калабыз да. Негизи эле кандай жатыш керек, кайсыл жакты карап жатыш керек, негизи эле уктоо адеби барбы деген маселеде цунами болгон, баягы лагерлердин жанындагы же кээ бир чоң деңиз, көлдөрдүн жээгиндеги адамдарда же цунами болгон жерлерде кээ бир кор болуп өлгөн адамдарды карасаңыз, баягы жан башы өйдөнү карап, жүзү ылдыйды карап, жерди карап туруп өлгөн болот да. Бул эмненин белгисинен? Албетте ал жер таза жер эмес, ал жерде күнөө көп иш болгон, зина иштер, фахш иштер, жаман иштер көп болгондугу үчүн балким бул белги иретинде болгондур. Ошондуктан да пайгамбарыбыз ошол ашказанды ылдый кылып, жан башты өйдө көтөрүп, ошентип жаткандарды жакшы көргөн эмес пайгамбарыбыз дагы. Кээде катуураак белги берип айткан да. Ошентип жатыш туура эмес негизи эле. Ашказанды ылдый кылып, бул медициналык тармактан, бул дин тармагынан кайсыл жактан карап көрбөйлү. Биз армияда да налево, направо деп жатканда да направо кылып коет элебиз, түз налево болуп, жүрөгүбүз өйдө болуп, оң жак менен кадимкидей ырахат алып уктайт элең да. Негизи эле укташ үчүн чарчаш керек. Урматтуу мекендешим, жатуунун түрлөрү бар экен, жатуунун түрлөрү бар экен бүгүн. Чарчаган адам үчүн кайсыл абалда укташ маанилүү эмес. Уктайт да ал. Себеби чарчап келесиң, башың балышка тийди, уктап каласың. Себеби ал чарчады да. Бүгүн кеңири жыргап, курсак ток, башка жок. Курсак токтугунан уктай албай аткан адамдар бар да бүгүн. Жаткан учурда негизи эле, урматтуу мекендешим, дем салып жатышыбыз керек экен. Жатуудан мурда өзүбүзгө өзүбүз 3 жолу субханалла, 3 жолу альхамдулилла, 3 жолу Аллаху акбар, 3 жолдан нас фалак сүрөлөрүн окуп, өзүбүзгө өзүбүз дем салып, Аллах Тааладан өзүбүзгө шифа, бул экинчи өлүмгө кетип атабыз биз. Ошондуктан өзүбүзгө өзүбүз дем салып, өзүбүзгө өзүбүз карап, андан кийин жатышыбыз керек экен. Төшөктөрдү кагып тазалап жүргөнбүз, башка жок, эч жокпу. Ал маселелерин дагы карап, жаткан учурда туура дем салып жатышыбыз керек экен. Ооба молдокелерге барышат бүгүн, ар кимге барат, дем салдырайын, чочуп кетип атат балам. Эң жакшы дем салуу башка бирөөгө баруу эмес, өзүңүз окуп, өзүңүз такшалып, өзүңүз кыйналып окуган, өзүңүзгө өзүңүз окуган демиңиз бул эң жакшы дем салуу болуп эсептелет. Ошондуктан дем салган учурда өзүңүзгө салыңыз. Себеби чын жүрөктөн, акча үчүн эмес, башка үчүн эмес. Молдокеге салдырсаңыз, ал жерде баары бир акча бар. Ортодо акча бар болсо, ызы дагы болот ал жерде. Ошондуктан дем салуу жатуу, урматтуу мекендешим. Ал эми кээ бирөөлөр бар, мисалы үчүн кыймыл аракети жок, башкасы жок, уктай албай кыйналат. Ошону 6-7-де 5-те убактыраак тамак жесеңиз, кечке чейин сиңет, калория кетет, башка болот, уктаганга дагы жеңил болот. Спорт менен машыгуу, Жатуу, урматтуу мекендешим, асманды карап жаткандар бар. Баягы лидерлер, ойчулдар, бизнесмендер, асманды карап жатканына көп болобуз. Жаткан учурда ойлонуп, 1 сом, 2 сом кантип кылсам болот, 3 сомду кантип 4 сом кылам деп ойлонуп жатат. Бийликтеги адам кантип өнүктүрөм, кантип өстүрөм, элимде кантип кызматын кылам деп асманды карап ойлонуп жатат экен. Ал эми урматтуу мекендешим, биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнүн негизинде оң жакты, оң желкебиз менен, колубуз мынтип кыбланы караган абалда укташыбыз керек. Биринчиси маанилүү, андан кийинки оодарылыштар маанисиз. Уктагандан кийин адам автоматтык түрдө өзүн жоготот. Ошондуктан биринчиси маанилүү. Өлүп жатканда биринчи келиме маанилүү болгондой, биринчиси маанилүү, биринчи жаткан учурда ошентип демдерди салып, кечирип жатышыбыз керек экен. Кек сакташтын кереги жок. Бирөөгө кек сактап эмне пайда табасыз? Ошол байкасаңыз кеч киргенде келишти баштайт да башка. Мынау мени таш менен урду, мынау мага мынандай кастык кылды, мынандай душмандык кылды деп төшөккө жатканыңызда ар кандай арам ойлор оюңузга келишти баштайт. Бардыгын кечириңиз. Кечирип жатканга не жетсин? Кечирип жеңил болуп жатканга не жетсин? Ошондуктан кечирип жатың. Бардыгын кечириң. Аллах сизди кечирсин. Сиз кечириң, Аллах сизди кечирет. Сиз ар кимге душмандык кылам, бул таш менен урду, эртең өчүмдү алам деп ар кандай пландар түзүштүн кереги бар. Уктаганда да тынч уктай албайсыз. Ал эми жаткан учурда даарат менен жатууга аракет кылыш. Биздин динибиз кандай адилеттүү дин. Биздин динибиз кандай таза дин, урматтуу мекендешим. Ушул бир эле түз жүргөндө эмес, уктаганда дагы таза болуп жаткын дейт. Себеби периштелер дагы кечирим сурайт экен да сизге, эгер даарат менен жатсаңыз, даарат менен уктасаңыз. Урматтуу мусулман бир туугандарым, ушул оң жак менен жатуу, кыбланы карап жатуу, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түш көрүү максатында салаваттарды айтып жатуу, бул эң жакшы жатуулардан. Ал эми көңкүмөрүнчө жатуу,
Бул балким медициналык жактан опрессия болуп, буту кайрылып, же бир нерсе болгон үзүрүлүү абалда эмес. Же болбосо уктагандан кийинки оодарылып калган абалдар эмес. Болгону ошол биринчи абал маанилүү. Биринчиси бисмилла дейт го. Аягы алхамдулилля дегендей. Биринчиси маанилүү. Баштаганыңыз маанилүү. Анан урматтуу мекендешим, жейт десе эле ар нерсени жей бербеш керек бүгүн. Курсакты дымпыйтып, уктай албай кыйналгандар өтө көп. Өзүңүзгө жараша азын сазын жешиңиз керек, тазасын жешиңиз керек. Бүгүнкү химикат, бүгүнкү азык жасоосунда тандап жакшысын жебесеңиз болбойт. Уйкуга кедергисин тийгизет. Уйку дагы ибадат. Өзүнүн убагында, өзүнүн учурунда укташыңыз керек. Түндү уйку үчүн жараткан Алла Таала. Эс алуу үчүн. Ондон азыр 11ден баштап 3кө чейин, 10дон баштап 3кө чейин эң жакшы уйку кези боло турган болсо, эс алыш керек адам. Бүгүн түнү менен телефон чукулайт, күндүзү обедке чейин уктайт, дагы кыздар менен сүйлөшөт, ошентип жаштардын абалы ушундай окуган. Укташ кыйын түнү. Бул ибадат бул. Укташ өзүнчө бир кыйын маселе. Эгер мындай чындап эркек адам боло турган болсо, кечкурун ойлонот, келет, семьяма эмне кылам, бала чакам үчүн, кыздарым үчүн эмне кылып бере алам, келечегим үчүн эмне кылам, өзүм үчүн, өзгөлөр үчүн эмне пайда бере алам деп кечкурун келип бир эркек киши ойлонот да. Ошонун айынан да укташ кыйын болот кечкурун. Эркек эмес адамчы, алкаш адамчы келет, арагын ичет, келди болду уктады. Аны мындайча айтканда бизде алкаш, пьяница деп коет. Аны кимге, өзгөдөн башка кимге пайдасы тийиши мүмкүн, ким деп аташ мүмкүн аны. Ошондуктан жаткан маселеге маани беришибиз керек. Уйкуга маани беришибиз керек. Уйкудан башталат. Түз уйкта, түз жүр, түз адам бол.